Саламатсыздар бардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда эл үндү программасы. Бүгүн биз көпчүлүктүн суроосу менен Юго-Восток кичи районундабыз. Көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары бизге ар кандай маселелерин айтып беришет, анда жеринен көрсөтөбүз. Бизден мынагы детсадыбызга мына балдар кирет, эч убакта эме кыла турган зебраларыбыз жок. Зебраны бир базар болду койгонуна. Ona, tetiği ana ölçüp gitti. Hazır kalgan çok eştekezi. Oşan için uşundaylardı. Zebra degendi mınav жерге koyboybu. Sadikten baldar giret çıgat. Oşan için bizim uşunday köy-köylerimiz köp. Жолдорубузду карабайт. Тротуарлар, жолдорго дагы зебра керек. Мен 19 домдун алдына zebra koygula dep men kança kakşadım, ошону эч койбойт. Балдар эме тебишет, велосипед тебишет ошол жерден. Машина өтөт, бирөө уруп кетсе, бирөө кирип кетсе, ким жооп берет ошо балдар үчүн? Ошон үчүн биз мэрияга барып, мэрияга эме таштап келген элек. Ушу зебра коюп бергиле, биздин көйгөйлөрүбүз бар, келгиле, ушуну көргүлө десе, эч ким кайрылбайт, эч ким көрбөй атат. Анан эми ушундай бассаңар, ошолорду дагы жолдорду дагы көрсөтөбүз. Мына детсадыбыз бул, зебрабыз жок, зебрабыз. Бир базар болду мына. Бир базар болду ошо койго кылганына. Мына өчүп кетти. Ал эмне менен жасады ал зебраны? Ошон үчүн зебралар дагы мындай жанагы милиция кызматкерлерине дагы ушуну мен айтып кетет элем. Ошого окшогондорду мындай көңүлгө алып, ошолорду качественный кылып койсо жакшы болот эле да. Мен ушул жолдор үчүн, ушу зебра үчүн айтам. Ош мэриясына айтарым, кайрыларым ушу. Анан кийин ушу жол жетекчилерине, жолдорду карагандарга ушу зебраларды, анан жолдордун жакшы мындай тегиз болорун, тротуарларды бир карап берсеңер деп мен ушу мэрияга, анан кийин ушу жол жетекчилерге мен ушуну кайрылып кетет элем. Я вот хотела бы сказать в первую очередь, вот здесь у нас стояли магазины. Конечно, по нашей просьбе, по нашей заявке мэр заставил убрать эти магазины, освободили место. Но место вот это осталось, вы знаете, мы если бы помогли бы нам убрать хотя бы техникой, мы бы посадили деревья, было бы озеленение, и было бы... Еще другой вопрос. Вот у нас дворники были, понимаете, все-таки убирались. Пусть там отлично, не отлично, но уборка состоялась всегда. А вот в течение 3 лет нет. Убирать, собственно, некому. Если вот это домкомы выйдут сами, соберут 2-3 человека, и все, на этом конец. А квартиранты, вот в нашем доме 17 квартир, живут только одни квартиранты. Ни у кого ни патента, ничего нет. И налоговая инспекция не выходит на рейд, не проверяет. Они обязаны ответить. Есть закон, есть статья. Налоговый кодексе. Так, теперь я хотела вот здесь вот видите, железное. Маленький ребенок чуть там не разбилось. Лоб разбил до крови. И мэру написали жалобу. Почему-то ребята, которые пришли убирать, отвернулись и ушли. Ведь качаются это люди вот такие. А их кто будет смотреть? Матеря. Никто не выходит. Сидят дома, а дети тут. Гарантии на этот качели никто не дает. И она стоит, кто-нибудь пока не разобьется, до сих пор она будет стоять. Почему мэр отказался убрать? Обязаны были убрать это. Она не нужна. Biz мына чекеде бул жашайт, ушулай кубай берет. Нарактан биз коебуз. Анан мынер стоянка болуп атат. Балдар ойной турган жер жок. Тетик жерде площадканы көрсөңөр болот, ылгай. Эгер мүмкүн болсо, ошол площадка кылып, ошол жерге жана зеленый бирдекени өзүңөр кошкула десе, өзүбүз кошот элек.
бир жерге стоянка кылса, мына эшигибиздин алды мындай болуп турат. Азыр мен көрсөтөм. Баллон тозуп алганмын. Эми буяка нары жак бизге кереги жок да. Мына колодцаны тартып кетсин, ана. Тартып эле тарткыла. Айттым аякты. Биздин дом. Ушу домго эч кандай условиябыз жок. Балдар ойной турган жер жок. Машина деген толтура. Мына жерди баллонду өзүм көтөрүп келип, тозуп отурам. Мынаяка машина киргизбей, балдарды ызылдап машинада кууп келет. Ушу балдарды машинадан тозуп ушул жерге отурам. Неле бир киши келип, бир эмнени карайлы дебейт. Мына жер теплоснабжениянын жери болчу. Ошол жерди чукуп теплону мынаяка өткөзүшкөн. Ол түшүп кетип, кайра быйыл мынантип кум куюп койду. Ылай болот, тупрак болот, балдар башынан куят. Анан мына площадка эч кимге кереги жок. Ушуну мен суранычым, ошо силер кимге жеткире турган болсоңор, ушуну газон коюп, детский площадка коюп берсе, бизге эң балдарыбызга жакшы небе. Мына бала көрдүңбү? Мектептен келет, баары кир болот. Тиги тупрак. Тупрак. Кышын жамгыр жаганда ылай болот. Күн ысыганда чаң болот. Үйлөргө толтура үйгө кирет ошо чаңдар. Баарыңар эле кыргыз экенсиңер, чаң болгондо эмне болот, ылай болгондо эмне болот билесиңер. Балдар кандай болуп жашайт. Айрылуу эми ушу биздин Оштун өкмөтүнө болот да. Мэрияга болобу, ошо өзүм деле барып келейин дейм. Мына небере карайм дагы, ошо өздөрүнө кире албайм. Кирсең, только прием күндөрү кайсы күндөр болот экен. Ага чейин жете албайм. Биздин сураган жардамыбыз ушу эшигибиздин алды сопсонун болсо, жардам кылсаңар, балдарыбыз ойной турган жер болсо болду. Бузуп кеткен жерди кайсы мекемеден келип бузуп кетсе, ошонун аркасынан оңдоп кетсе. Азыр эле айтпады уну домкомубуз. Ушул жерден эки теплоснабженияныкы казган. Ошол боюнча чөгүп кетти. Кайрадан анан тоз неметти. Аны жерде мусорубуз бар. Канализацияныкы бар. Канализацияныкын мен канча жылдан бери какшап келем. Канча жылдан бери квартальныйга айтып келдим. Ошол жердин үстүндөгү люгун алып кеткен. Анан кийин буяктан алып келип, мына үстү жактан алып келип канализацияны улап бизге ошол жерге коюп, кайра үстүндөгү баягы люк түшө турган темирин кошо жулуп кайра чыгарып, анан кийин аерге немени цементти коюп койгон. Цементти башына өткөндө нары жылдырат. Анан кийин көрүп калсак өзүбүз тартып коебуз, эми сасып аерден сасык чыгат. Ошондойлорду кайра бузгандар кайра оңдоп койсо, аркасынан түзөп кетсе. Ушу мэрияга кайрылат элек. Мына ушул жителдерден сурап ат койгондочу коюш керек эле. Биз ушул маалга дери Төрөбек уулу деп, Абакир уулу Төрөбек деп ким экенин билбейбиз, ол кандай адам экенинчи. Биздики мурун Петро, азыр бир жерге жаздырсак эле Петро 51-дө эле эскини жаздыра берем. Анан кийин ошол келип бизге эме кылса жакшы болот эле да, мынандай ушундай адам силердин атыңарга коюлду десе, биз деле анан деп эме кылабыз. Кемчилдиктерибизди ошого айтабыз, бир эмебизди кылып берет да, ат койгон адам, туурабы? Көчөгө койсо көчөнү оңдоп берет. Ошондой жителдерден эмеге мэрияга кайрылуубуз ошол биздики. Биздин двордо эч бирде 15-чи дом Исанова, 17-чи дом, 17А, 19, 21-дин астында бирде детский площадка жок. Балдар баардыгы эшикке чыгып алышып бирден таякталып жерди чукуп отурушат. Эми бизден сураныч, силерден сураныч, бизге детский площадка хотя бы ушу 3-4 үйдүн астынан кылып берсин. Балдар биздин келечек. Мен ушу Ош мэриясына кайрыла турган бир-эки маселем бар да. Бизде мына Ош шаарында жана бирдиктүү форма деп, мына западный жактарда, жана центр жактарда көп эле домдордун алдыларындагы, мына домдордун алдында өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ушундай кашалардын бардыгын алып, алдыларын как багындай газондорду эгип, же болбосо плиталарды басып, тазалоо иштерин жакшы эле жүргүзүп жатат. Бирок биздин Юго-Восток микрорайонунда ушул маселе бир аз четте калып калгандай сезилип атат да. Мына өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Же ал кашаларын тосуп алганы менен ичин же көрктөндүрүп койбойт, же тазалап коюшпайт, же башкалардын колдонушуна мүмкүнчүлүк бербейт. Мен ушу мэриядан суранат элем, ушул кашалардын, домдордун алды аркасындагы тосулган орундарды бошотсо, азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ал парковка маселеси да өтө чоң маселелер жаратып, ар бир домдун алдына токтото турган месталардын бардыгы занят болуп, көпчүлүк машиналардын баары көчөдө эле калып жатат. Ошо жашоочулар домдордун алдыларын, аркаларын жок дегенде, ошо парковка катары колдонсо деле эл үчүн мындай пайда болот эле да, менин оюмча. Мына ушуну да бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, өтө жакшы иштер болот эле. Же болбосо домдордун алдына бир мындай
жанагындай арчаларды эктирип дегендейби же гүлдөрдү эктириппи бир мындай жашылдандыруу иштерин жүргүзсө абдан жакшы болмок. Мен ушуну сунуштайм эжеке. Анан экинчи маселе. Бизде да бир көйгөй болуп атат. Мына быйыл жайлата, мына мэрия тарабынан мына домдордун алдыларындагы жанагы жылуулук маселеси. Отопление жанагы келген кеткен турбалар бар да, ошолорду жаңылоо иш-чараларын жүргүзүшкөн. Ошону жаңылашты, бирок мына бул ыстаяктарга келгенде эле ол ишти токтотуп, жалпы жашоочулар ыстаяктарды силер өзүңөр алмаштырып аласыңар дегендей кылып бизди өзүбүзгө таштап койду да. Анан биз ошол нерсени алмаштыралы десек, квартираларда, көпчүлүк квартираларда квартиранттарды коюп койгон, же индустарды коюп койгон, аларга кирип ушуну ыстаяктарды алмаштырыш керек экен. Ушул нерсени акчаны топтойлу десең эле, алар көйгөй жаратат. Биз бул нерсени түшүнбөйбүз. Ошол үй эгасы өзү жолуга жооп берет сиздерге дейт. А үй ээсине муну кылсаңыз жок, ал каякта экени белгисиз, таппайбыз. Анан мисалы биз 4-нчы этажда жашайбыз да. Жакында мына суук түшүп келе жатат. Жаш балдар үшүп атат мына. 2 күндөн бери сууктун түшкөндүгү сезилип атат. Анан мына ыстаяктарды алмаштырганга ошо кошуналарга биз сунуш кылган болсок, бизге эч кандай бунун кереги жок. Биз жылуулукка муктаж эмеспиз. Эгерде андай болгон болсо, ошол ыстаяктардын баягы төлөмүн өзүңөр төлөп алып чыгып кеткиле дейт. Анан бизде ой пайда болуп атат да. Биз 4-нчы этаждагылар анда 2-нчи, 3-нчү, 4-нчү, 1-нчи этаждагы жашоочулардын да үйүндөгү ыстаяктарды да биз алмаштырганга мындай муктажбызбы деген ой келип атат да. Анан ошон үчүн биз эми акыры бул ишти өзүбүз ишке ашыра албаган үчүн мэриядан суранышка туура келип атат. Ушул ыстаяктарды башкача айтканда жалпы домдун жалпы жылуулук системасын толук алмаштырып берип, анан эми мына биз ыстаяктарыңыздардан бери алмаштырып бердик. Эми ички баягы отопленияларды жуудуруп, жаңы коесуңарбы, жуудурасыңарбы, калганын өзүңөр уюштуруп алгыла десе, биз үчүн бир гыйла жеңилдик болмак экен. Жүрүңүздөр, подвалга кирип сиздерге көрсөтүп берейин. Баягы мэрия неме кылган? Алмаштырып кеткен негизи, келген кеткен турбаларынчы. Анан ыстаяктар турат ошол боюнча. Так, мына жакка кирели. Так, мына мисалы, мына бул турбаларды мэрия алмаштырып кеткен. Бунусуна абдан чоң рахмат. Бунусуна биз абдан ыраазычылык билдиребиз. Бирок мына ыстаяктарды алмаштырыш үчүн мынантип бүгүнкү күндө мындай кыркылып турат. Биз эч кандай жылуулук ала албай жатабыз. Мына жагына тартыңыз. Мына мындай болуп кыркылып турат. Эми ушуну алмаштыралы десек, кошуналар каршы да. Кээ бирлери жылуулук бизге кереги жок дейт, кээ бирлери биз квартирантпыз дейт. Ушундай ыңгайсыз акыбалда турабыз да. Бардык дом боюнча азыр бир дагы квартирада неме жок, жылуулук. Юго-Восток Кичи районундагы жашоочулар бир канча көйгөйлөрдү айтып өтүштү. Ош шаардык мэриясына, Ош шаардык жолдор башкармалыгына жана ошондой эле Ош шаардык тазалык кызматына аталган көйгөйлөргө тиешелүү жактан, тиешелүү кызматтардан жооп болот деген ишеничтебиз. Ал эми эгер сизде дагы дал ушундай көйгөйлөр болуп жатса, анда биз менен биргеликте ачыктасаңыз болот. Ал үчүн 0777 50 32 41 номерине, WhatsApp номерине жазыңыз жана ошондой эле Ош Бирим медиа социалдык баракчаларына жазсаңыздар болот. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман болуңуздар.